АКШ кыргызстандыктар үчүн визалык күрөө киргизет. Тагыраак айтканда, АКШнын мамлекеттик департаменти туристтик жана иш сапары визасы B1, B2 визасы үчүн 38 өлкөнүн жарандарына визалык күрөө киргизүүнү чечти. Тизмеге Кыргызстан да кирди. Борбор Азиядан бул талапка Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан туш болду. Жаңы эреже 2026 жылдын 21 январынан тарта күчүнө кирет. Визалык күрөөнүн өлчөмү 5 000, 10 000 же 15 000 доллар. Так сумманы консулдук кызматкер маектешүү учурунда аныктайт. Күрөө виза талаптарына толук жооп берген жарандардан гана алынат. Эрежелер так сакталса, каражат автоматтык түрдө кайтарылат. Күрөөсү бар виза менен АКШга кирип чыгуу 3 гана аэропорт аркылуу мүмкүн. Алар Бостон, Нью-Йорк жана Вашингтон аэропорту. Мындай чаранын максаты АКШда визалык тартипти жана миграциялык көзөмөлдү күчөтүү деп айтылат маалыматта. Сиздер дүйнөлүк кабарлар топтому менен таанышалыңыздар, саламаттаңыздар.